Büyük bardığım o yer kандай, yerimiz kандай altın bolsa, ata babamız bizge kандай көрперген болса, ошондой орунга кетирип койсун. Нарында жергиликтүү тургундар Солтон Сары кенине чогулушту. Ал жерге 500гө жакын эл барганы кабарланды. Алар кытайлык компаниянын ишин токтотуп, бардык техникаларын кенинен алып кетүүнү талап кылышты. 3 күн мурда Нарын районунун Солтон Сары алтын кенинде иштеп жаткан кытайлык компаниянын жумушчулары менен жергиликтүү тургундардын ортосунда чыр чыккан. Чатактан улам оттук айылынын 2 тургуну жабыркап, экөө тең Нарын областык ооруканасына жаткырылган. Ал эми кытайлык компаниянын 12 өкүлү Нарын райондук милициясына сурак берүү үчүн жеткирилген. Буга чейин жергиликтүү тургундар Солтон Сары кениндеги жардыруулардан улам үй мал жаныктар кырылып жатканын айтып чыгышкан. Ал эми кече жакында эле балдардын денелеринде жаралар пайда боло баштады деген маалыматтар тарады. Бирок аларды текшерген дарыгерлер бул инфекциялык илдеттен улам пайда болгонун билдиришүүдө. Таласта 2 дарыгер пара алууга шектелип кармалды. Окуя 1 августта катталган. Маалыматтарга караганда Талас райондор аралык медициналык социалдык эксперттик комиссиянын дарыгерлери жабырлануучу адамга майыптыгын тастыктаган тактаманын мөөнөтүн узартып берүү үчүн 3000 сом алышкан. Учурда 2 дарыгер камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Аталган маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы да тастыктады. 30-июлда Фин полициянын кызматкерлерине бир адам кайрылып, жөлөк алуу үчүн керек болгон майыптык жөнүндөгү тактаманы берүү үчүн эксперттик комиссиянын жетекчиси менен дарыгери андан акча талап кылып жатышкандыгын билдирген. 31-июлда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы тиешелүү иш-чаралардын негизинде эксперттик комиссиянын имаратында пара алып жаткан жеринен комиссиянын жетекчиси менен бир дарыгерди кармаган. Алар пара деген жазуусу бар акчаларды кайтарып беришти. Аталган дарыгерлер буга чейин да кызмат абалдарынан пайдаланып, тактама алуу үчүн кайрылган адамдардан акча талап кылып жүрүшкөндүгү белгилүү болду. Кармалгандар 1 август күнү Талас областык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шаиковага издөө жарыяланды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат тараткан маалымат боюнча Шаикова суракка жана башка тергөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн жиберилген чакырууга келбей койгон. Буга байланыштуу башкы прокуратура Алина Шаиковага карата коррупция беренеси боюнча кылмышка шектүү деген билдирмесин жөнөтүп, ага издөө жарыяланып, аны ишке ашыруу УКМКнын ыкчам бөлүмүнө тапшырылды. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттар Алина Шаикова 1 ай мурда эле Кыргызстандан Казакстанга чыгып кеткенин өздүк булактардан таянып жазып чыгышты. Азырынча муну расмий органдар тастыктай элек. Буга чейин эле мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы 5 августка чейин УКМКга сурак берүүгө келбесе, ага издөө жарыяланары эскертилген. Атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгы мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүнө, Инфоком ишканасына, Финансы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар департаментинин кызматкерлерине жаңы үлгүдөгү паспорттарды берүүдө коррупцияга барган деп кылмыш ишин козгоп, тергөө иштерин жүргүзүүдө. Бул иште Алина Шаикова кылмыш ишинин фигуранты катары чакырылган. Бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков жумушунан бошотулду. Маалымат боюнча ал кызматтан өз каалоосу менен жазган арызынын негизинде кеткен. Бул кызматка анын 42 жаштагы орун басары Алтынбек Турутаев дайындалды. Алмаз Оңолбеков мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп, былтыр май айынан тарта иштеп келген. Айыл чарба министрлиги кайрадан сынга кабылды. Бул жолу мекемеде иштеген бөлүм башчы министрдин орун басары катары Кытайга иш сапар менен барууга даярданып жатканы чуу жаратты. Мындай маалыматты социалдык баракчасы аркылуу бөлүшкөн Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жергиликтүү калкты жыргатпаган жетекчилер эми бизди эл аралык деңгээлде уят кылып бүтүрүшөт турбайбы деген пикирин калтырган. Кытайда жыл сайын өтүүчү 21-кылымдагы деңиз жибек жолу эл аралык жарманкага катышуу үчүн айыл чарба министринин орун басары рангындагы жетекчиге чакыруу келген. Жоолкерет тамак аш жана башка чыгымдарды чакырган тарап төлөп берет. Бирок жетекчилик иш-чарага жеке кызыкчылыктардан улам талапка туура келбеген кызматкерди жөнөтүүгө белсенip жатат деген сын пикирлер айтылууда. Азырынча айыл чарба министри Эркинбек Чодуев бул окуя боюнча үн ката элек. Дордой өрттөнөт, урматтуу туугандар, келгиле пазарга жардам. Дордой 1 калктуу конушунда жайгашкан үй тиричилик техникалары сакталган кампадан чыккан өрттөн 3 адам жеңил жаракат алды. Бир адам колун күйгүзүп алса, экинчиси эс газына уланган. Ал эми дагы бирөө эс үчүн жоготкон. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Жабыркагандарга медициналык жардам жеринен көрсөтүлүп, андан соң алар үйлөрүнө кое берилген.
Тилсиз жоодон улам кампанын 1700 чарчы метр күйүп кеткен. Эске салсак, кечки саат 8-дерде Дордой 1 конушунун 9-көчөсүндө жайгашкан кампадан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Буга күбө болгондор да кырсык тууралуу интернет аркылуу бөлүшүп, фото жана видеолорду жарыялап жатышты. Алардын жазганына караганда товар сакталуучу жай, ага жана аша жайгашкан үйлөр жана машина токтотуучу жай өрттөнүп кеткен. Бирок бул маалыматты өзгөчө Кырдаалдар министрлиги четке какты. Отту өчүрүүгө 6 бөлүм тартылып, алардын жардамы менен кампаны каптаган жалын кечки саат 10 чамасында чектөөгө алынып, бүгүн эртең мененки 10:30 чамасында гана толугу менен өчүрүлдү. Дордой 1 конушунун тургундарынын айтымында кампа бир жеке ишкерге таандык жана анын дээрлик бардык товары күйүп кеткен. Айрымдарынын маалыматы боюнча ал жердеги товардын жалпы суммасы $3 миллион түзгөн. Азырынча өрттүн келип чыгуу себеби белгисиз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, соңку 1 сутканын ичинде эле Кыргызстанда 44 өрт кырсыгы катталган. Ош областынын Чоң Алай районунда Ленин чокусунда 9 күн мурда жоголгон россиялык альпинисттин сөөгү 6200 метр бийиктиктен табылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, эс алганы келген 45 жаштагы Россия жараны 27-июль күнү Ленин чокусунан түшүп жатып, 5000 метр бийиктикке келгенде байланышкан боюнча дайынсыз жоголгон. 4-август күнү издөө иштерине өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен 10 куткаруучу тартылган. Андан тышкары бир туристтик компаниянын 6 альпинист келип, алар 6200 метр бийиктикте маркумдун сөөгүн табышып, 4400 метрдеги биринчи лагерге алып түшкөн. Бүгүн альпинисттер маркумду базалык лагерге алып түшүүдө. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков быйылкы жылдын сентябрь-ноябрында жарандарды мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын катарынан мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөп өткөн аскер кызматчыларын жана альтернативдик кызматтын кызматчыларын запаска бошотуу да камтылган. Чакыруудан кийинкиге калтырылууга укуктары болбогон, чакыруу күнүнө карата 18 жашка толгон, аскердик кызмат өтөөгө жарамдуу эркек жарандар мөөнөттүү аскердик кызматка жана альтернативдик кызматка чакырылат. Ошондой эле өкмөткө мөөнөттүү аскердик кызматтын аскер кызматчыларын, альтернативдик кызматтын кызматчыларын бошотуу мөөнөтүн жана жарандарды мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө чакыруу тартибин аныктоо милдети тапшырылган. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүндөн баштап кыска мөөнөттүү 1 жумалык эмгек өргүүсүнө чыкты. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Сооронбай Жээнбеков Ысык көлдө эс алары айтылды. Эске салсак, мамлекет башчы былтыр президент болуп келгенден берки биринчи кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүн дал ушул Ысык көлдө өткөргөн. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 9-августта Кыргызстанга келет. Маалыматка ылайык, ал Чолпон Ата шаарында өтө турган ЭАЭП өкмөттөр аралык кеңешине катышат. Бул иш-чарага катышуу үчүн Россиянын, Казакстан, Беларустун премьер-министрлери да Кыргызстанга келиши күтүлүүдө. Аталган кеңештин жыйынында Евразия экономикалык биримдигинин жалпы финанс рыногун түзүү, өндүрүш жана санарип тармагындагы багыттар боюнча маселелерге көңүл бурулат. Салык кызматынын кезектеги жарым жылда салык пландан аз чогулду. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик салык кызматында өтүп жаткан жыйында айтылды. Мекеменин ишин жана пландарын талкуулоого арналган жыйынга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да катышты. Быйыл алгачкы 6 айда 38 миллиард 238 миллион сом салык жана төлөм чогултулганы айтылды. План 96% аткарылып, салык пландалган 1,5 миллиард сомго аз жиналган. Бирок бул көрсөткүч былтыркы жылдын биринчи жарымына салыштырганда 725 миллион сомго көп. Жыйында айтылгандай, болжолдуу көрсөткүчтөрдү бир катар аймактык салык органдары аткарган жок. Алар Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөө башкармалыгы, Ысык Ата, Панфилов, Ноокен, Токтогул райондору жана Таш көмүр, Майлы суу, Балыкчы шаарлары. Жыйындын жүрүшүндө ресторан, кафе сыяктуу тейлөө жайларына карата салык саясатын өзгөртүү сунушталды. Анткени Кыргызстандагы 2145 ири бизнес бюджеттин 78%-ын көтөрүп жатса, тейлөө тармагы патент менен иштеп келатканы сынга алынды. 42 миң киши төлөгөнү болгону 6%. 247 миңдин 2 миңи гана 78% бюджетти көтөрүүдө. Биздики пирамидабыз мындай турат, төлөөгө келгенде мындай турат да. Кулап кетчү. Биз ушунун баарын оңдошубуз керек азыр. Салыктык жанагы жеңилдик берүүлөрдү жоюу 21 миллиард деп айтып атабыз азыр, э? 21 миллиард сом ар кандай жанагындай жеңилдиктер берилген салыктын түрлөрү. Ар кандай категориядагы төлөөчүлөр кирген. Мунун баарын карап чыкпасак, ошол категорияда жакшынакай байып, кирешесин таап, бирок салыктын өзүнүн
нагрузкасы төлөй турганы аз эле болуп атат. Кыргыз темир жол ишканасы 7 миллион сомго тетик сатып алууну көздөөдү. Мамлекеттик сатып алуу порталындагы маалымат боюнча, Кыргыз темир жол ишканасы тепловоздорго тетиктерди сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Анын шартына ылайык тетиктер 7 миллион 150 миң сомго сатып алынышы керек. Сынакка катышуу үчүн документтер 16 августка чейин алынат. Май айында эле эсептөө палатасы текшерүү жүргүзүп, Кыргыз темир жол ишканасына таандык тепловоздордун 86% мөөнөтү өтүп кеткендигин билдирген. Өлкөдө эртең кайрадан аномалдуу ысык аба ырайы күтүлүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 6 августтан 9 августка чейин абанын күндүзгү температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында +38-40 градуска чейин, Талас өрөөнүндө 36-38ге чейин жогорулашы мүмкүн. Мындай кургак жана ченемден тышкары ысык аба ырайында коопсуздук чараларды сактоо сунушталууда. Анын ичинде күн ачык жерлерде көпкө жүрбөгө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу шарт. Мындай ысык күчөгөн маалда айдоочулардын алыскы сапарга чыкпай турганы оң. Мындай эскертүүнү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы берүүдө. Күн ысып турганда кооптуу жүк ташыган ири унаанын айдоочулары өзгөчө сак болушу керек. Өзүн начар сезе баштаган айдоочу токтоп, эс алгандан кийин гана сапардын улантканы жакшы деп айтылат эскертүүдө.